Даярдоо программасын тандоо качан жана кантип жүргүзүлөт? Урматтуу абитуриенттер, Кыргыз-Түркман АС университетинин кирүү сынагынын жыйынтыгы аркылуу даярдоо программасын тандоонун кезеги келди. Даярдоо программасын тандоо жеке бөлмө аркылуу 2023-жылдын 12-14 июль аралыгында саат 9-дан 5-ке чейин жүргүзүлөт. Даярдоо программасын тандоодон мурун 3W Checkit, Abitурient Checkit, Manas Checkit, Edu Checkit KG шилтемеси аркылуу логин жана паролуңузду жазып, жеке бөлмөңүзгө кириңиз. Жеке бөлмө аркылуу сынактын жыйынтыктарын көрө аласыз жана даярдоо программасын тандайсыз. Сынактын жыйынтыгында табигый так илимдери, гуманитардык илимдери жана гуманитардык табигый так илимдери бирдей деген критерийлер боюнча 3 түрдүү упай эсептелип чыгат. Булар сиз каалаган даярдоо программасына тапшыруу үчүн артыкчылык берилүүчү сабактар. Англис тили сынагына кирген абитуриенттердин упайлары өзүнчө эсептелет. Эскертүү: алган упайларыңыз бири-бирине кошулбайт, өз-өзүнчө эсептелет. Даярдоо программасын тандоо укугуна ээ болуу үчүн сынакта канча упай алышыңыз керек? Факультеттерге окууга талапкер болуу үчүн артыкчылык берилген сабактарды эске алуу менен сынактан эң аз 120 упай топтоо зарыл. Теология факультетинин диндерди таануу жана ислам таануу программаларын тандоо укугуна ээ болуу үчүн гуманитардык багыттагы сабактардан эң аз 110 упай топтоо зарыл. Искусство жана спорт илимдери факультетин тандоо укугуна ээ болуу үчүн эң аз 100 упай топтоо зарыл. Англис тилин талап кылган даярдоо программаларын, тагыраак айтканда англис тили жана адабияты программасын, кыргызча англисче котурмочулук программасы, ошондой эле экономика жана башкаруу факультетинин баардык багыттары, эл аралык мамилелер программасы, менеджмент программасы, экономика программасы, финансы жана кредит программасын тандоо укугуна ээ болуу үчүн англис тили сынагынан эң аз 60 упай топтоо зарыл. Көргөзүлгөн босого упайдан аз алгандар даярдоо программасын тандоо укугунан ажырайт. Эгерде сиз гуманитардык илимдери боюнча босого балдан жогору упай алсаңыз, анда гуманитардык илимдерге артыкчылык берилүүчү даярдоо программасын тандооңуз керек. Эгерде табигый так илимдери боюнча жогору упай алсаңыз, анда табигый так илимдерге артыкчылык берилүүчү даярдоо программасын тандасаңыз болот. Гуманитардык табигый так илимдери бирдей критерийлери боюнча жогору упай алсаңыз, экөөнү бирдей артыкчылык берилүүчү даярдоо программасын тандаңыз. Даярдоо программасына жараша артыкчылык берилүүчү сабактар тууралуу маалыматты Exams Checkit, Manas Checkit, Edu Checkit KG же Abitурient Checkit, Manas Checkit, Edu Checkit KG сайтындагы квота бөлүмүнөн ала аласыз. Квоталарды карап чыгып, кайсы даярдоо программасын тандай тургандыгыңызды чечкенден кийин кайрадан жеке бөлмөнү ачып, тандооңузду баштайсыз. Бул жактан алгач рейтинг баскычын ачып, башка абитуриенттер сиз каалаган даярдоо программасын канча упай менен тандап жаткандыгын биле аласыз жана ал жагдайды эске алуу менен тандоо жүргүзүңүз. Эгерде эки абитуриент бирдей упай менен бир тандоо программасын тандап калса, тандалып алынган даярдоо программасына тиешелүү артыкчылык берилген багыттагы суроолорго көбүрөөк туура жооп берген абитуриентке артыкчылык берилет. Эгер бул жакта да бирдей жыйынтык чыкса, ЖРТ балы каралып, жогорку балл алган абитуриент жайгаштырылат. Бирок бул жерде да бирдей жыйынтык болуп калса, даярдоо программасын убакыт боюнча биринчи болуп тандаган абитуриентке артыкчылык берилет. Тактап айтканда, ким биринчи болуп тиешелүү даярдоо программасын тандаса, ошол абитуриент өтөт. Эми рейтингди карап чыккан соң, даярдоо программасын тандайбыз. Даярдоо программасы баскычын басып, тийиштүү баракчаны ачып алабыз. Бул баракчадан сиз упайларыңызга жараша тандап ала туруучу даярдоо программалары гана көргөзүлгөн. Эгерде кайсыл бир даярдоо программасы тизмеде көрүлбөй жатса, демек сиз аларга тиешелүү босого баллды ала алган эмессиз. Даярдоо программалардын баардыгын жакшылап окуп чыгып, анан тандоо жүргүзүү абзел. Тандоодон соң баракчанын ылдый жагына келип, жөнөтүү баскычын басыңыз. Система сиздин тандооңузду соңку ирет тастыктоочу суроо узатат. Тандооңуздун тууралыгын текшерген соң, ооба дегенди белгилейсиз. Эскертүү: даярдоо программасын тандоону тастыктагандан кийин кайра даярдоо программасын тандоо укугунан ажырайсыз. Ошол себептен өтө кылдаттык менен ойлонгондон кийин гана тандооңузду тастыктаңыз. Туура эмес тастыктоо үчүн абитуриент өзү жоопту. Даярдоо программасын тандоодон кийин тандоону ийгиликтүү ишке ашкандыгын билдирген жазуу чыгат. Даярдоо программаларына жайгаштыруунун жыйынтыгы 2023-жылдын 15-июль күнү жеке бөлмөдө жарыяланат. Даярдоо программаларына жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча университетке өткөн абитуриенттер 2023-жылдын 17-21 июль күндөрү аралыгында университетте окуй тургандыгын жеке бөлмө аркылуу онлайн тастыктоо кылуусу зарыл. Жогоруда белгиленген күндөр аралыгында окуй тургандыгы тастыкталбай, алардын орду бош калса, толбой калган орундарга 2023-жылдын 22-23 июль күндөрү кошумча даярдоо программасына тандоо электрондук портал аркылуу жүргүзүлөт. Бул жолку тандоого эң төмөнкү упайдан жогору алган, бирок биринчи тандоо жыйынтыгы боюнча эч бир тандоо программасына өтпөй калган же кандайдыр бир себептерден улам даярдоо программасын тандоого катышпай калган абитуриенттер гана катыша алышат.
Кошумча даярдоо программасын тандоонун жыйынтыгы 2023 жылдын 24 июль күнү электрондук порталда жарыяланат. Кошумча даярдоо программасын тандоо жыйынтыгы боюнча университетке өткөн абитуриенттер 2023 жылдын 26-28 июль күндөрү аралыгында университетте окуй тургандыгын жеке бөлмөсү аркылуу онлайн тастыктоосу зарыл.